Ардактуу замандаштар, биз көрсөтүүбүздү кайрадан улантабыз. Мынакей жаңы саатыбыздын башында дагы биздин чыгармачыл инсан коногубуз келип калган. Жалпы кыздар менен тааныштыра өтөлү. Композитор, Кыргызстан композиторлор союзунун мүчөсү, обончу, Мурас тобунун негиздөөчүсү Каныбек Курмантаев агабыз бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы агай? Кош келипсиз. Кутман таңыңыз менен. Рахмат. Маналарыңыз кандай агай? Рахмат, жакшы, Кудай. Жалпы биздин телекөрүүчүлөрүбүз менен мынакей улуу Рамазан айында бир амандашып алсаңыз болот. Урматтуу кыргыз элим, ушул Рамазан айы ийгиликтүү айлардан болсун. Кудайым Алла таалам ушул жакшылыктарын Кыргызстанга себелеп, жакшы айлардан болуп, келечегибиз кең болуп, Кыргызстан өнүгүп өркүндөгөн белгилүү мамлекеттерден болсун, элибиз бактылуу болсун. Чоң рахмат. Чөйлө дегенде сиз ушул Мурас тобунун негиздөөчүсүз, ушул Мурас тобу жөнүндө баштайлы. Негизи Мурас тобу кандайча түзүлүп калган? Мурас тобу Союздун убагында эстрадалык топтор аябай күчүнө кирип аткан убакта 79-жылы уюштурулган. Бул негизги топтун коллективинде, составында ошол Ош музыкалык факультетинин бүтүрүүчүлөрү Шамшыбек Утабаевдин раматчылыгы, ошонун жетектөөсүндө уюштурулган Назик тобунун составынан чыккан балдар негизинен. Бул ошол 79-жылы уюштурулган биринчи составында, биринчи коллективде белгилүү Куудул Манас Бердибеков, Рахман Разыков, Жамыл Камчиев деген жигиттер болгон. Урмаспаптарда Каныбек Орозалиев деген белгилүү мына Мырзалар тобунун жетекчиси ойногон. Солист болуп Эрмек Айдаралиев деген бир жакшы вокалист жигитибиз иштеген. Мен бас гитарада ойногон, музыкалык жетекчиси болгонмун. Клавишалуу аспаптарда Аскат Усубалиев деген Бишкектин консерваториясын бүтүп келген жигит ойногон. Ушул топ менен ошол 80-жылдары Кыргызстан түштүгүндө, Кыргызстандын өзүндө бүт баардык жаңы болгон фестивалдардын баарында байгелүү орундарга жетишкен. Өтө популярный коллектив болгон ошол убакта. Анан баягы союз бузулуп кеткенге чейин Кыргызстандын бүт баардык эмелерин, айылдарын, бүт баары колхоз-сапкоздорун кыдырып концерт берчү элек. Ошол жылдары популярдуу болуп турган коллектив эле. Ошол мына союз бузулгандан кийин бул коллектив тарап кетип, анан кийин Манас Бердибековдун жетекчилигинде, Рахман Разыковдун жетекчилигинде Аралаш Куудулдар тобу театры уюштурулуп, ошолор ал өзүнчө бөлүнүп кетип, эстрадалык топту каржылоо маселеси кыйын болуп, анан тарап кеткен. Көп жыл болду. Анан ушул топту мына биздин Ош шаардын мэриясынын маданият башкармалыгында 13-жылдын аягында, 14-жылдарда кайра жандуу эстрадалык музыка түзүү, жандуу проблемасын көтөрүп, ошондо баягы Ибрагим Жунусовдун министр болуп турганда эмес чыккан. Фонограмманы жоёбуз, фонограмма менен ырдабагыла, фонограмма менен ырдалбасын деген постановлениясы чыккан эле. Ошол постановление негизинде ушул коллектив Ош шаарынын мэриясында түзүлгөн. Азыркы составында бүт профессионал музыканттар ойнойт. Жалаң күчтүү Кыргызстандагы белгилүү музыканттар. Эми возрасын айталык, эми баягы 50-ге жакындап калган, 48-де. Себеби бул жаштар азыр мындай аспаптарда виртуоздук деңгээлде, профессионал деңгээлде ойной албайт экен көпчүлүгү. Себеби жанагы жеңил оокатка өтүп алган. Фонограмма деген нерсеге өтүп алган, эчтеке кылбайт, жөн эле оозун кыбыратышып эле. 80%, 90% балдарды ырдатсаң ырдай албайт. Жалаң эле ушу баягы телевизорго чыгышып эле, фонограмма кылышып, клип тартышып, ушинтип жалган менен жашап жүргөн жаштарыбыз көп аябай азыр. Ошолорду баягы чыныгы өзүнүн профессионалдык ырчылык деңгээлине жеткирүү, ушул мындай бир тактап үйрөтүү, жалгандан алысыраак кылып жакындаштыруу, чыныгы ырдын, чыныгы музыканын ачып берүү максатында ушул коллектив уюштурулган. Азыр Кудай буйрса бул коллектив былтыркы жылдын эсебинен 2-4 чоң концерттерди берди. Элдин мааны аябай жакшы кабыл алып атат. Быйыл күздө Кудай буйрса Кыргыз концерттин жанагы борбордоштурулган
Маданият министрлигинин атайын бөлүмүндө иштеген атайын продюсерлер Бишкекке чоң концерт уюштурган атышат. Ошол белгилүү ырчылардын жанагы Данияр деген жигитибиз бар, Аташ деген жигитибиз бар, Марсиана деген кызыбыз бар, Бишкектен Гүлнур Сатылганова, жана ошого окшогон Рыскелди Осмонкулов сыяктуу белгилүү ырчылар бүт баары катышмай болушуп атат. Ошол Кыргызстандын ушул баягы быйылкы жылдын маданият жылынын жыйынтыгынын соңунда Бишкекте чоң концерт болгон турат. Азыр даярдык кетип атат ошого. Баары ошол баягы фонограммаларын, өздөрүнүн музыкаларын, аранжировкаларын бизге жөнөтүшүп, биз азыр тактап ошол эстрадалык топко түшүрүп атабыз. Эстрада менен иштеп атасыз, аранжировкаларын, э? Ооба. Биздин жалпы телекөрүүчүлөрүбүздү да эсине салып кетели. Бүгүн бизде конокто композитор Каныбек Курбантаев агабыз. Сиздерди кызыктырган суроо болсо, экрандагы номерлерге чалып байланышып, агабызга суроолоруңуздарды узатсаңыздар болот. Анан агайыбызга суроо узаталы. Негизи эле ушул айтып атпайсызбы, азыркы учурда азыркы биздин жаштарыбыз, жаш ырчыларыбыз жандуу нерселерден алыстап калды. Ошону биз кантип чакырабыз? Эми барыбыз жандуу музыка көтөрүүбүз анык да. Ооба, сен туура айттың. Мына биздин коңшуларыбыз, мына Өзбекстан мамлекетин алсак болот, Тажикстанды алсак болот, Казакстанды алсак болот. Ал жерде атайын ушул Министерство культурасында өздөрүнүн өкмөтүндө түзүлгөн атайын ушундай комиссиянын составы бар. Телевидениеден түзүлгөн составы бар. Ушундай 3 катмардан турган составтан турат ушул комиссиясы. Ошол комиссиядан өткөндөн гана концертке кое берилет алар. А биздики азыр фонограмма жасап, жанагындай клип тартып туруп эле каалагандай чыгып ырдап атат. Ошону контролдогон, ошону баягындай аныктаган, тактаган эч ким болбой атат да. Ошон үчүн шарашкада контора болуп баардыгы чыгып ырдап атат. Негизи бизде деле ошондой мыйзамдарды, ошондой жактарын карасак болобу? Обязательно, сөзсүз. Бул маселе Союздун убагында Кыргызстанда Всесоюзский авторский прав деген болгон. Бул Москвадан контроль этти, анан Кыргызстандын өзүнүн Кондурчалова деген министрибиз бар эле. Ошол эмеден ар бир ырды бирден тактап туруп өткөрөт эле, ар бир ырдын нотасын композиторлордун жоонтобу келип кабыл алышып, тактап аныктап өткөрүп, өтпөгөнү өтпөйт иште деп тапшырма берип кетер эле. Азыр эми ошону баягы тактап эмете турган комиссия жок. Министерство культурабызда да ошондой комиссия иштебей атат. Өкмөт болсо бул маданият жылы деп эле айтып койгон менен өкмөттүн иши көп экен. Жол курамын, таш курамын, дагы мамлекетке милиция курам деген эме менен өкмөттүн колу бошобойт. Атайын комиссия жок. Маданият жылы деп айтылганы менен маданияттын мыйсын дагы көтөргөн жок. Өкмөт ачык эле айтыш керек. Эми Кудай буйрса эл көтөрөт деген ойдобуз. Эл өзү кыргыз эли аябай маданиятка, илимге өтө бай эл болгон, кылым карыткан ушундай ири маданий иштерди, манасты айтып келген. Адан сырткары акындарыбыз бар, ушундай бир ири таланттуу эл болгон. Ошол үчүн Кыргызстандын эли таланттарын, өздөрүнүн жакшы ырчыларын, жакшы маданий иш-чараларын таштабайт деген ойдомун. Анан эми кайрадан Мурас тобуна кайталы. Мурас тобуну мен да өзүм концерттерине барып көрүп жүрөм. Жандуу эстрадалык топ. Анан сиздердин ошол аппаратураңыздар жөнүндө суроо берейин атам. Негизи эле эстрадалык топко азыркы замандын талабына ылайык аппаратуралар дагы керек. Сөзсүз түрдө анан залыбыздагы ошол нерсеге, театрыбыз, филармониябыз ошол нерсеге ылайыктуу болуш керек, э? Ооба, жакшы суроо болду. Бул азыркы глобальный өсүү, централизованный цивилизационный время деп коет. Глобальный өсүүдө техниканын өнүккөнү аябай жогору жакка кетти да, деңгээли аябай жогору кетти. Ошон үчүн баягы чет мамлекеттеги жетишкен техникалардын баарын бияка алып келүү өтө кыйындыкка турат. Себеби өзүңөр билесиңер, каражат маселеси өтө оор. Эми мэрия колунан келишинче колдоп берип атат. Бирок ошенткен күндө дагы бир инструменттин өзү бир мисалы үчүн биздин музыкалык жетекчибиз Садык Ураимов деген жигитибиз бар. Ошол жигиттин инструменти
жөнүнө $3000 турат, гитарасы өзү эле. Аны дагы ошол баягында музыкалык аппаратурасын тактоо, музыкалык техникалык каражаттарын алып келиш үчүн музыканттар өздөрү, кызыгып жүргөн музыканттар өздөрү сатып алып атат да. Мамлекетке репетиционный деп баягы 7 000, 8 000, 10 000 сомдук баягы жыгачтан жасалган кандайдыр кукурный эмелерди алып келген. Эми башында түзөбүз дегенде. Алар жарабайт негизинен. Эми азыркы күндө биз мына Муксим Байке деген бар, барабанщик, өзүңөр билесиңер Муксим Байкени. Ошол өзү где-то бир $5,500 өзү урма аспап сатып келди. Ал Людвиг Хаммонд деп аталат. Ал английский производство. Анан кийин тарелкалары өзүнчө, бая тарелка Султан Хет деп коет. Алардын ар бир эмеси $500 экен. Ушундай инструменттерди өзүбүз жаныбыздан сатып алып, баягы бүгүнкү талапка ылайык звук болсун, ошо талапка ылайык үн болсун деген баягы негизде. Мына өзүңөр айттыңар, көрдүңөр концерт деп. Ошол баягы зрительге же болбосо угуучуга жеткириш үчүн ошол баягы чыныгы профессионалдык деңгээлдеги өтө жогорку деңгээлдеги инструменттер керек да. Анысыз азыркы бүгүнкү катуу болуп аткан ушундай чоң музыканын жанагы техниканын жетишкен, прогресстеги жетишкен музыканын деңгээлине чыгаруу өтө кыйын. Анан инструмент сатып алып келгенден күндө дагы ошону баягындай виртуоздук деңгээлде, чеберчилик менен чертмей сайын ошо жетпейт. Анын ошону өтө практикасы күчтүү адамдар болуш керек. Өтө көп жылдан бери иштеген адамдар болуш керек. Эми кээ биркилерди мына мисалы үчүн Россиядан биз чет мамлекеттен көрөбүз. Ошондой аябай жетишкен музыканттар, күчтүү музыканттар бар. Өзүнчө бир областты, бир немени республиканы бага турган бай музыканттар бар. Бир эле гитаристтин өзү 50 миллион, 60 миллион доходу бар бир жылда. Футболисттерден кем эмес. Бая белгилүү футболисттерден. Ошолордун ойногондорун угуп отуруп, салыштырмалуу биз дагы ошолордун деңгээлине чыккыбыз келет. Бирок техникалык каражат аларда өтө кымбат. Алардын баягындай жүздөгөн кызматкерлер иштейт, инженерлери бар, техниктери бар, операторлору бар. Ошондой деңгээлге жетиш үчүн албетте Кудай буйрса жаштарды тарбиялайбыз деп ойлоп атабыз эми. Биз эми карып баратабыз. Бирок ошончо да жаштарды тарбиялап, биздин Кыргызстандын чыныгы патриот жигиттерин тарбиялап, ушул Казакта, Өзбекте, мына Тажикте, Оруста, же болбосо Батышта чыгып биздин өнөрүбүздү тартуулай турган мыкты сонун силерге окшогон сулуу татынакай жигиттер чыгып Кыргызстандын желегин желбиретип, Кыргызстанды көтөрөт деген ойдомун мен. Жомарт акай, анан биздин телекөрүүчүлөрүбүздү дагы бир эскерте берейин. Бүгүн бизде конокто композиторлор союзунун мүчөсү Каныбек Курмантаев агабыз эң жакшы мая куруп берди. Сиздерге кызыктырган суроолор болсо, экрандагы номерлерге байланышка чыгып, кызыктуу суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Эң бир делген кызыктуу делген суроого биздин шоколадный дворик ишканасынан таттууларыбыз даяр. Ага, айтсаңыз, азыр айтып калдыңыз, жаштарды тарбиялаш керек деп. Негизи ушул демилгени колго алуу мүмкүнчүлүгү барбы? Сөзсүз бар. Ал үчүн мен ойлойм, агай, өз башында айтып өткөнүңүздөй чыныгы музыканттар болуш керек, музыкалык билим алыш керек, музыкалык школду бүтүш керек, мектепте, анан музыкалык окуу жайды бүтүш керек, анан бир профессионалдык деңгээли баргандан кийин анан ошол топко мүчө болсо керек, агай. Туура. Негизи музыкалык мектепти окуш керек, анан кийин адан сырткары музыкалык окуу жайды бүтүш керек. Ниязалыны, Абдыраевди же Курункеевди. Анан эми Бишкекте азыр сонун татынакай жигиттер өсүп атат. Кыргызстандын келечеги жок эмес, келечеги кең аябай. Азыр эми биз баягы Кыргызстандын бутуна туруп, эметип восстановление республики деп коет эмеспи? Ошондой экономический оор шарттар жашап аткан убагыбызда азыр эми Нида музыки деп коет, чоңдорго барсаң, же болбосо эми Нида улыбки дейт, Нида смеха деп коет. Баягы күлкүгө же болбосо башкага эмес, мен тиги элди бага албай атам деген сөз болот да эми кээдечи. Бирок ошонткенде дагы тарыхы болбосо, маданияты болбосо эл болбойт. Аны көчөдөгү лөөлү менен көчөдөгү жанагындай збродду багыштын эмне кереги бар? Элди багыш керек, элди бага турган ошол маданияттан башталат да. Элдин маданияты болсо, анан кийин ошол эл өзүнүн бир тууган элине күйүп, ошол бир кандайдыр бир патриот жигит чыгып, ошол өзүнүн
эчкур дегенде шаарын булгабаса, ошол дагы чоң патриоттуулукта, эчкур дегенде тентектик кылбаса, туурабы? Анан кийин экономикага жакшына мындай инвестиция киргизе турган мыкты Кыргызстан толтура жигиттер бар чет мамлекеттерде. Ошолор келип Кыргызстанды колдоп тезирээк өнүгүп кетет деген ойдобуз. Анан ошону Бишкектеги, Оштогу келечекте мыкты музыкант жигиттерибиз бар. Ошолор бүт баары Кыргызстанды көтөрөт деген ойдомун. Учугубуз куур эмес, аябай күчтүү музыкант жигиттер бар. Абдыраевди бүткөн, Гурекеевди бүткөн. Эми ошону бизге окшогон, силерге окшогон телевидение, теги Министерство культура, управление культура дегендер башкарып, ушундай бир жакшы топтор түзүп, чет мамлекеттерге багыттама берип, Кыргызстандын өзүнүн элин маданий жактан тейлөө маселесин алда койсо, ошону каражат таап туруп, ушул маселе көтөрүлөт. Анан кийин халтура менен ырдоо маселеси акырын жоголот ал маселе. Себеби халтура деген дилетантизм деген, же болбосо жанагы уурлук деген бирөө-биринин жанагы эмесин ырын урдоо алмай деген нерсе азыр уже жат болуп баратат элге. Мурда мындай нерсе күнүгө эле боло берчү да. Анан айта кеткенде кийинки суроону берейсизби? Мен дагы ушул музыкалык билим 4 жыл билим алган адам катары сизге суроогум келет. Негизи эле бир музыканы жатыш аябай оор, аябай кыйын. Анан биздин элибизде ушундай да моундай болуп калыптыр, анан тигиндей болуп калыптыр деген сынчыбыз, бүткөн ишке сынчы көп дейт. Анан негизи бере турган суроом, ар бир ырды иштеп чыгыш оңой эмес, анда талдоо бар. Ар бир партияны, ар бир инструментке өзүнүн партиясын аткарыш керек. Анан бир ырды иштеп чыгууга канча убакыт кетиресиздер? Эми ал коллективдин чоңдугуна карайт. Мисалы үчүн эстрадалык топ өтө чоң болсо, бир топ көбүрөөк убакыт. Симфонический оркестр болсо, симфонический оркестр, симфо-джаз болсо, ал уже бир айларды камтыйт арасында. Себеби симфонический джаз оркестрде, симфонический оркестрлерде, Бишкектеги мэрияныкы, опера балеттики аларга уже даяр партитура беришин керек. Аны үчүн ошонун ар бир инструмент жазып чыгыш керек. Бул эми өтө татаал процесс болот. Муну аябай көп эмгектенип турган. Анан ошол баягы частный порядка барып, эгер бир адам өзүнүн ырын ырдатам деп симфонический оркестрге берсе, саатына 10 миңден төлөйт. 5-6 саат заниматься этсе 60 миң. Бул да акчага которулган азыр эми. Себеби өзүн өзү каржылоодо кыйын болуп атпайбы? Анан кийин аранжировка жасоо боюнча мына эстрадалык баягындай компьютер менен жасоо боюнча ал эми бир жумада, 2 жумада бүтө турган эмелер бар. Кээде бир күндө бүтүп калат. Бирок ошонун бардыгы да жана сен айткандай эле билимдүүлүккө жана билимсиздикке алып келет да. Билимсиз бала компьютерге отуруп алып мен аранжировщикмин деп ошону жасай турган болсо, сплошной бүтүндөй ката кетирет. Бүтпөй, ырды сабатсыз жазат. Бири-бирине кошпойт, размери бири-бирине түшпөйт, ырчыны кыйнайт, элге жетпейт. Анан халтура болот, анан кийин баягы элдин табитин бузат. Эмне үчүн мисалы үчүн экиге бөлүнөт эл. Өтө жогорку деңгээлдеги угуучулар, элита угуучулар жана ошондой эле өтө уга албай тургандар деп айталы. Жөнөкөй эл деп айтып калат, карапайым эл деп калыш мүмкүн. Бирок ошонун ичинде кыйынууга тургандар, түшүнгөндөр, өз маданиятты мыкты билгендер көп да. Ошону мисалы үчүн ырдын начарлыгын кээ-бирки адамдар биринчи нотасынан, же болбосо биринчи кайрыгынан билип алышат. Анан айтат, мындай ырларды укпагыла, балдарын угузбайт. Атайын баягы ынтат деген жанагындай. Өтө начар ырлар көп да бизде азыр Кыргызстанда ушундай бардак башталды. Хаос башталды, эми баягы адамдардын сознаниясын молоток менен башына мык каккандай уруп атышат. Эми муну менен баягыны коон саткандар, саткан картошка саткан деген тобагылды өзүм кечирип сурайм. Эми ошого окшогон элдин баары ошондой начар концерттерге толуп алышат экен. Ооба. Анан агай неме да негизи эле Ажурук музыкада айтып коет. Музыкада дагы бир мүнөз болуш керек. Музыкада характер болуш керек. Мисалы, лирикалуу музыка болсо, ошол лирикалуу музыкага ылайык инструменттерди тандап алыш керек. Ошол учурларда дагы бир чоң бир нерсени талап кылат агай, Анан дагы негизи эле айтып атпайбы жанагы
азыр сапатсыз нерсе көбөйүп кетти. Ага ошол жөнүндө суроо элем. Азыр мисалы биздин элибиз азыркы учурда ошол нерсени талап кылып калды. Жанды музыканы талап кылды. Ардактуу замандаштар, биз көрсөтүүбүздө кайрадан улантабыз. Бүгүн бизде конокто композиторлор союзунун мүчөсү Канибек Курмантаев агабыз отурат. Биз маегибизди кайрадан уланталы. Жаңы бир суроо берип аттың эле, ошол суроону узатып койсоң, агайыбыз жооп берсин. Мынакей азыркы учурда баарыбыз жеңилдеп кеттик. Той болуп кеттик, концерттерге элдерди чакыра албай, толтура албай калдык залга. Ошол тууралуу оюңузду билдирсеңиз. Түшүнбөй калдым. Концерттерге эл барбай калды, баары жеңил нерсеге көндүк. Ал мына сен айткан жанагы суроо турбайбы? Жана бул мына быйылкы жылдын эсебинен Бишкектен аябай көп концерт келди биздин немеге. Бирок эл уже фонограммадан тажап калыптыр да, такыр эле ушу концертке барбай калыптыр. Ошон үчүн концерт коюунун чыныгы өзүнүн нукура, өзүнүн талаптарын өтүш керек. Көбүнчө ушу баягы национальный киргизский национальный инструменти КНИ деп коет. Эл аспаптар оркестри менен, элдин колдоосундагы чыныгы аспаптары менен, эстрадалык жандуу музыка менен концерт берсең эл кызыга баштайт. Формасын өзгөртүш керек анын. Жанагы ведущий чыгып эле сүйлөп эле, анан кийин жанагы паланчырды айт, пустанча бийлейт деп эле концерт баягы штампованный болуп калды да. Өзүнчө. Алар элдер уж телевизордон деле көрүп атат, тойдон деле көрүп атат, тажады да. Ошого баргысы келбей калды элдер. Баягы эле үйдөн отуруп эле телевизордон көрүп алам дейт. Себеби азыр телевизор концертке караганда тагыраак көрсөтүп атат. Азыр мындай жакшынакай форматтарды ачтыңар. Техниканын өнүгүү саясаты болду. Мурдагыдай чала бола эмес, аябай мындай тунук көрсөтөт, информация толтура. Ошон үчүн эл үйүндө отуруп чайын ичип, баласынын башын сыйлап отуруп эле жакшынакай телевизордон көрүп алып атат. Анан кийин концертке барса, концертте тополоң. Ызычуу, анан кийин тиги фонограмма ырдап коет ошону эле. Анан агай, эми өзүңүздүн жеке чыгармачылыгыңыз жөнүндө суроо берели. Мынакей көптөгөн ырларды чыгарыпсыз. Мен ойлоп атпайм азыр ошол ырларды угуп, мен автору ким экенин билчү эмесмин. Жаңы өзүңүз айтып өттүңүз. Анан Шам жагалы тууралуу берейин деп атам. Шам жагалы бул өзүңүз айтып өттүңүз, өзүмдүн бир тууган инимдики. Авторский право азыр менде. Бул ыр дагы мынакей жакын күндөрдө казак тилине которулуп, ал жакта дагы бир популярдуулукка жетип аткан чагы ушул тууралуу экендерге айтсаңыз. Ооба. Менин өзү бир тууган Тыныбек Курмантаев деген иним дагы ушундай сонун татынакай ырлар жазчу эле, аябай прогрессивный өсө турган жигит болчу. Ооруп калып, каза болуп калды. Жанагы Кыргызстандагы белгилүү болуп аябай мындай бир популярдуу болгон ырлар жазчу да көбүнчө. Кечинде келемин сага дегенди жазган, кимдир бирөө сүйөт алма гүлүн. Ушул Шам жагалы деген ушундай татынакай кооз. Мындайсын алганда, чыныгы композиторлук көз караш менен алганда аябай элге тез сиңе турган жакшынакай гармоничный, легкий, анан кийин ушундай бир элге батымдуу ырларды, тексттери дагы жакшы, ушундай ырлар жазат эле. Ушул ырларды баягы иним каза болгондон кийин автору көбөйүп кетти. Элдин арасында мен автормун деп ырдай беришип, анан баары уялганыма барып анан кийин уят өлүп калган, кетип калган адамдын ырын черменде кылбагыла. Мен өзүм мына мен тирүүмүн. Авторлук правасы мен алдым деп, анан ошону кыргыз патент менен сүйлөшүп, ВАП менен сүйлөшүп, анан кийин нотасын түшүрүп, азыр закондоштуруп койдум. Жакында китепке чыгат. Ушул өзүнчө мен өзүм китебим чыккан атат, азыр ушу Оонду ырлар композитор союзунун колдоосунда өзүмдүн жеке каражатыма чыгарган атам. Ушул эметкенде экинчи бөлүмүндө ушул ырлардын баардыгы нотасы көрсөтүлөт. Анан кийин бул ырды биздин Аттокуров деген бала ырдап жүргөн, эми ал жеткире албай койду окшойт. Бирок ошондой болгондо дагы кече Улан деген биздин жакшынакай татынакай ырчы жигитибиз бар. Ушул жигит ырдагандан кийин муну казактарга жагып калыптыр дагы. Азыр Казакстандан мага чалып атат телефон. Кыргыз патент аркылуу чыгып атышат. Патентин бергиле, биз Казакстанда жакшынакай ырдайлы. Себеби видеолорун тартып келишти балдар. Казакстанда
келчи жаным шам жагалы деп ырдаганда эле казактын баары төгүлүп атат экен. Аябай популярный. Ошол ырдын ушунчалык популярный болуп жеткенине аябай сүйүнүп кубанып отурам. Себеби мен иним дагы бирөө дарылып алды да, Кудай буйрса. Ушундай мына телевизордон түз кайрылып айтасың эми ушундай уурчулук, ушундай акмактык болбосо да, бирөөнүн эмгегин бирөө уурдабаса. Анан мындай Кыргызстанда бул көнүмүш эле адатка айланып калган. Бирөөнүн ырын менин ырым деп эле чыга алып эле шоюктоша берет. Анан ушу баягы авторский прав деген иштебейт. Сотко берсең, сотко тиги берсең башка тиги уурдап алган бирөө адам көбүрөөк акча берип койсо, тиги өзүң айыпка жыгып коет кайра. Сен мунукун уурдап алыпсың деп. Ага, эми мондай кылалы. Сөзүбүз куру болбосун. Эми азыр алдыда ушу клипти беребиз. Ага чейин сиз жалпы элибиз менен бери жакшы каалоо тилектериңизди арнап өтсөңүз болот. Эркин микрофон сизге. Кыргыздын эли бул жер каймактагандагы эл. Кыргыз эли ушунчалык чоң эл болгон, каганат болгон. Ошол баягы Шиберден баштап Орол тоолоруна чейин, баягы Ала тоого чейин кең жаткан чыңга киртеген чоң мамлекет болгон. Эми азыр ушунчалык мамлекетибиз калганына да, ушунчалык мамлекет эгемендүү болгонуна сүйүнүшүбүз керек. Анан кыргыз элинин учугу аябай узун болгон. Кыргыз эли бүт дүйнөнүн туш тарабында бар. Кыргыз эли келечекте мыкты элдерден болот. Кыргызстаныбыз тез эле өнүгөт. Только уурдабаш керек, ошол эле мамлекеттин акчасын уурдабаса эле Кыргызстан 5 эле жылдын ичинде бутуна туруп кетет. Кыргыз элине миллиондогон чоң каражаттарды алып келе турган мыкты таланттуу, мыкты ишкер, мыкты жигиттердин өсүшүн каалаймын. Силерге окшогон татынакай жигиттер, кыздар, балдар ушундай супсулуу болуп, ушул Кыргызстанды алдыга сүйрөп, ушундай тыбыны көтөргүлө. Кыргыз экономикасын көтөрсүн жаштар. Жаштар азыр келатат, укмуш сонун жаштар чыгып атат. Кыргызстандын келечеги аябай чоң. Азыркы мына баягы жеп бүткөн, жегиштин баары жоголот. Кыргызстан өсүп өнүгөт. Кудай буйрса. Кыргыз элине ийгилик каалайм. Рахмат сизге да чоң рахмат беребиз. Мына ушундай кызыктуу маек куруп бердиңиз. Ушундай мекенчилигиңизден, патриоттугуңуздан, мына ушундай тайман бастыгыңыздан жазбай кыргыз элине кызмат кылып жүрө бериңиз. Рахмат силерге. Аз болсо мындай кылабыз. Шам жагалы Тыныбек Курбантаев, Улан Осмоновдун аткаруусунда сиздер үчүн кабыл алыңыздар. 8 saat 40 мүнөт. Мынакей ардактуу замандаштар, Ош Берим телеканалы Таң нуру берүүсү өз көрсөтүүлөрүн уланып жаткан чагы биринчи коногубуз мынакей чыгармачыл инсан болсо, мынакей экинчи коногубуз да биздин Куттоо Сыябыздан орун алып жаткан учуру. Бүгүн тамеки тартууга каршы күрөшүү күнү. Ушул тууралуу сиздерге кенен маалымат берүү үчүн биз коногубузду чакырганбыз. Анда эмесе жалпыңыздар менен коногубузду тааныштырып өтөлү. Эртеден бери биз тамеки зыян деп эле сүйлөп атабыз. Бул сөздөрдү Адис өзү айтып берсин. Ош облус аралык наркология борборунун врач-наркологу Таштемир Атабаев агабыз келип отурат. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кутман күнүңүз менен. Рахмат өзүңөрдүн. Жалпы бизден телекөрүүчүлөрүбүз менен амандашып алсаңыз болот. Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр. Бүгүн мына эң баягы ден соолукка пайдалуу күн, себеби бүткүл дүйнөлүк тамекини таштоо күнү. Ошол майрамыңыздар менен баарыңарды куттуктайм. Чоң рахмат. Эми ушул тамекинин зыяндуулугуна токтолуп өтсөңүз. Эми тамекинин зыяндуулугуна өтө турган болсок, биринчи эле бул ден соолукка зыян. Ден соолукка зыян дегенде эми жалпысынан адамдар көп түшүнбөйт эмне экенин. Мен ошого мындай терең анан кеңирээк токтолуп кетейин. Биринчи бул адамдын мына мээси болуп эсептелет. Мээ эң чоң орган, ал бүт дененин баарын башкарып турат. Ал тамеки киргенден эле биринчи ушу мээге 3 секунд болбосо 7 секундтан кийин жетип барат кан аркылуу. Никотин, анын ичинде баягы уулуу заттар бар. Синильный кислота, анан угарный газ деп коет, баягы кычкылтектер. Тамекинин составында өзү 4000ден ашуун канцерогенный баягы ракты чыгара турган заттардан турат түтүнүндө. Ошолордун баары мээге кирет. Мээге киргенден кийин мээ убактылуу гана баягы кыжыры кайнаган жери кичине токтогон сөйт, бирок баягы кирген уулуу заттар бардыгы таасир этет. Дагы
мээде ооруларды алып келет, мээнин өзүнүн оорусун алып келет. Мээнин дүлүгүсү козголот, баягы барган сайын мындай ойлонуп караганда иштемдүүлүгү жакшырткан сет, бирок ал убактылуу да. Кайра эле бир 15-20 мүнөт, жарым сааттан кийин ал мээ кайра чарчайт, кайра кыжырданат, кайра жини келет. Ошон үчүн кайрадан тартканга туура келет. Ошону менен тамекиге мээ толугу менен көнүп бүтөт да, тамекиге көз карандылык пайда болот. Тамекини анча-мынча тарткандар болот, бирок көз карандылык бул дайыма тартып жүргөнгө туура келип калат. Бул баягы наркотикке көнгөндөй, аракка көнүп калгандай, ошондой эле оору. Ошон үчүн эң биринчи мээде мээнин оорусу пайда болот. Ал рак болушу мүмкүн, андан тышкары нормалдуу иштеши бузулат, уйкусу качат, кыжыры кайнат, жини келет. Анан жүрөктүн оорусун алып келет. Барган сайын жүрөгү сыгылып, баягы көңүл чөгүп, жүрөктүн иштеши тездеп тарткан сайын. Кайра анан давление көтөрүлүп, мындайча айтканда гипертонический болезньдер пайда болуп, никотин тартпаса жүрөгү кармап калып, кыйналат баягындай болуп. Тарта берген сайын баягы инфаркт, миокард, ошого оорулар тез пайда болот. Тарткан кишилерде, чем тартпаган кишилерге караганда. Андан кийин соң печенге, мындайча айтканда боорго таасирин тийгизет. Никотин уу болгондон кийин ал синильный кислота кирет, угарный газ кирет. Ошолордун баары нормалдуу иштешине тоскоолдук берет. Тамак таануусу азаят, ошон үчүн ал семирбейсиң деген мааниси, баягы тамак жээси боор жабыркалагандан кийин тамакка болгон табити азайып кетет. Ошон үчүн көпчүлүгү арыктайт, башка болот. Анан гепатиттер пайда болот, ошол эле цирроздор пайда болот. Эң биринчи тамеки өпкөдөн киргенден кийин ал өпкөдөгү бронхит ооруларын пайда кылат. Мындайча айтканда табачный бронхит деп коет, тамекиден пайда болгон. Ал көбүнчө дем алуусун кыйындатат, кыйылдайт, баягы кыйылдап, көп жөтөлүп, түнү менен жөтөлүп, өпкөнүн өзүнө таасир этет. Өзүнүн ичинде кара баягы өпкөнүн түтүндөрдүн заңы калат. Тамеки тарткан жана тартпаган өпкөнү салыштыра турган болсок, ал мындайча айтканда аябай эле чоң айырмасы бар. Тамеки тартпагандыкы таптаза, баягындай жакшынакай өпкө болсо, тамеки тарткандыкы бырышкан, тырышкан, капкара болуп, баягы бузулуп турган өпкө болуп эсептелет. Баягы анатомический өлгөн кишилердин баягы тамеки тарткан менен тартпагандыкын ачып карап туруп салыштырганда көзгөрүнө эле көрүнүп турат ал. Тамеки тартпагандыкы, тартпагандыкы. Ошон үчүн бронхит, раковые заболевания деп коет, мына өпкөлөрдө пайда болот. Айыкпай турган оорулар пайда болот. Башка эмфизема, тиги мындай оорулардын бардыгына ошол тамеки алып келет да. Эми дагы токтоло турган болсом, мынагы аялдарда эми тамеки эркек аял деп карабайт ал. Эркек тарса деле ошол талкалай берет, ошол жагы мен айткан жерлерди, аял тарса деле ошол жерлерин талкалай берет. Толук эле бир айта турган айырмасы, аялдын жыныстык жагы талкалайт, эми аял төрөйт. Бирок уруктук эркекте болгондон кийин эркектерге дагы таасир этет. Себеби сперматозоиддордун жакшы кыймылдашын никотин, анан синильный кислота ушулар жакшы талкалап коет дагы. Анан баягы бырышкан, тырышкан сперматозоиддер алы жетпей, кээ бирде ошо балдар балалуу болбой калат, баягы эркек балдар. Балалуу болбой калат. Эгер балалуу болсо дагы балдары начар, баягы алсыз, оорулуу болуп төрөлөт. Ал эми аялдарда болсо көбүнчө баланы көтөрүп жүрүп, баланы төрөй турган болгондуктан көбүнчө балдары баягы эрте төрөлүп, анан кийин баягы оорулуу болуп, же болбосо кээде боюна бүтпөй кыйынчылыктарга алып келет да. Семьяны эгер боюна бүтпөсө, эринде
уруктук жакшы иштебесе, ал семьянын туруктуулугу бузулат, түбөлүктүү болбой калат. Ошон үчүн бул оорулардын бардыгы генетикага, гендердин системага, биздин генофондко сөзсүз таасирин этет. Эгерде биз ошол жаштарды, кыздарды дагы, балдарды дагы азыр кичине жашынан үйрөтпөсөк, соо таза жашоого, кийинки муундарыбыз бардыгы оорулуу болуп калышат. Чоңгут агай, анан дагы сиздердин борборго дагы ошол тамекини таштай албай жатам, же болбосо кыйын болуп жатат деген инсандар кайралып болуш керек. Андайга ошол инсандарга кандай кеңештер бересиздер? Мисалы, айтат да көбү кайрылышат. Мен тамекини таштаганга аракет кылдым, бирок кайра эле бирөөнү көрсөм тамеки тарткым келип калат деген. Жеңил жактарын айтып берсеңиз, кантип ташташ керек? Тамеки таштоо. Тамекинин таштоону мен экиге бөлүп кетер элем. Биринчиси бул өзү ошого баягы ниет кылып, өзүн өзү үйрөтүп, анан тамекини таштоо эң биринчиси. То есть лекарствасы жок, дарысы жок, өзүн өзү таштоо. Бул методикада эң биринчиси адам өзүн ушул күнү, ушул саатта мен тамекини таштайм деп өзүн даярдаш керек баягы күнгө. Даярдайт деген сөз эми ал ошол күнү мисалы үчүн жума күнгө, же болбосо баягы даталуу күндөргөбү, же туулган күнүнөбү, же баласын туулган күнүнөбү, көбүнчө өзүн туулган күнүнөбү мисалы үчүн, же ата энесин туулган күнүнө белек кылып беремин деп, мен ошо тамекини таштаганым сен үчүн белек, же өзүм үчүн белек деп белек кылыш керек. Белек деген сөз бул эң чоң нерсе. Ошон үчүн биринчи ошол күндөргө, ушундай күндөргө өзүн даярдаш керек. Экинчиси, эң жакшы нерсе бул тамекиден кандай оорулар пайда болот. Ошолордун бардыгын мындай эсептеп чыгып, соо жашоо жакшыбы, же мына оорулар менен кошо жашоо жакшыбы. Ошого баа бериш керек. Бааны терең бериш керек. Жөнөкөй эле эми тартып атпайбы, тиги деле тартып атат, бул деле тартып атат, эчтеке болбойт деген сөз бул үстүртөн эле кароо болуп эсептелет. Эгер ушул проблеманын тамекинин терең баягы ооруларына кире турган болсо, бул коркутуу эмес, бул чындап эле чачың тике тура турган оорулар бар ал жерде, потому что көбү өлүмгө алып келип атат. Өлүмдөн коркпоймун, эчтеке болбойм десе, значит ал кишинин акылы жакшы иштебей атат. Анализ бере албай атат. Ошон үчүн мен айтар элем, тактап баягы оорулар кандай ооруларга алып келет, кандай акыбалга алып келет. Тамеки тартпай жүргөн кези менен тамеки тартып аткан кезин салыштырып көрүш керек. Башта тамеки тартпай жүргөн кезим моундай жакшынакай ойлонгонду жасап, убагында туруп, убагында тамак жеп, кыжырланбай, башка болбой таза жүргөн элем. Азыр кыжырланып, жиним келип, ачым келип, тамеки тартпай койсом, ордунда отура албай, иш кыла албай, арака берака басып, тамеки издеп, баягы убактарым баары кетип, канча акча кетип тамекиге. Где-то орто эсеп менен 1,5 15 миң, 20 миң акча кетет. Эгер 50 сомдон гана тамеки алып тарта турган болсо, бир жылына 20 миң сомдой акча кетет. Жылына. Эгер 50 сомдук, эгер ал баа 100 сомдук, 80 сомдук тараса, онда 30 миң, 40 миң жөн эле кетет. Ошого мен эмне сатып алсам болот, балама, же болбосо үй бүлөгө, өзүмө деп ушуларды оценка кылыш керек, баа кылыш керек. Ошол күндөн баштап өзүн тамекиге токтотуп, жакшынакай алып кетсе болот. Эми тамеки таштаган күндөрү эгер өзүнчө таштаган болсо, ошол суюктуктарды көбүрөөк ичиш керек болот. Анан кийин үйдөгүлөргө сөзсүз айтыш керек. Мен тамекини таштап жатам. Ошондуктан менин бир жумага чейинде 10 кечеңде кыжырым келет, жиним келет, сөз жакпайт, жакшы сүйлөсөң деле жакпайт, жаман сүйлөсөң деле жакпайт. Ошол кезде даяр болгула себеби мен ал кезде ооруп аткан болом тамекини таштап. Ошондо менин мээм оорулуу, мээме эчтеке жакпайт. Менин оорусу, силер ошону туура түшүнгүлө. Анан силер мен менен урушуп турсаңар, мен кыжырым кайнап кетет анда эмештер. Ошон үчүн мен кыжырым кайнап ооруп турганда
макул, ооба сен эми тамек таштап атасың, ошону менеси деп койсоңор, мен ошо менен оңой таштаймын деп баягы таштап аткан кишиге поддержка болот да, мындай жатканда. Чоң рахмат ага. Азыр мондай кылалы агай, биздин кесиптешибиз бир сюжет даярдаган. Ошол сюжетке көңүл бөлөлү дагы кайрадан көрсөтүп улансак. Жыл сайын ушул 29 майда Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн өздүк майрамы болот экен. Мына ушул даталуу күнгө карата биздин Бекназар Абдыкасымов кабарчыбыз сонун сюжет даярдаптыр. Назарыңыздарды бурсак. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк тамеки тартууга каршы күнү, андыктан ошол тууралуу тамекинин зыяндуулугу тууралуу биз атайын конок чакырганбыз. Сиздерге кызыктуу маалыматтарды берип жаткан учуру дагы бир тааныштырып өтөлү. Ош облустар аралык наркологиялык борборунун врач-наркологу Атабаев Таштамир агабыз бүгүн бизди коноктоп, сиздерди кызыктырган суроо болсо берсеңиздер болот. Албетте баянышка чыгып, өзүңүздөрдү кызыктырган ошо тамекинин зыяндуулугу, таштоонун жолдору жөнүндө суроо сунсаңыздар болот. Албетте андан соң сиздерге мына ушундай Шоколадный дворик компаниясынын шириндиктерин беребиз. Ошондой эле мындай Шарм сулуулук салонунан 500 сомдук жеңилдетилген сертификат ыйгарылат. Агай, айтсаңыз, жогоруда сиз адам өзүн-өзү тамекини таштоо жолун айтып өттүңүз да, негизи медициналык жол менен таштап дарылоо жолдору барбы? Бар. Эми ошол өзүн-өзү таштоо боюнча атайын бизде мындай бүкүлет иштелип чыккан. Мындай жатканда мынагу тамекини кантип таштоо боюнча тажрыйбалык кеңештер мынантип жазылган момун ичинде. Ошол бизде бар, бул бекер берилет. Эгер кааласаңыздар ушуну алып алып, ушунун ичиндеги боюнча таштаса дагы болот. Эми мен баягы тамекини таптакыр өзүнчө таштай албаган оорулары бар. Алар айласыз медиктерге, врачтарга кайрылыш керек, сөзсүз. Себеби алар өздөрүнчө таштай албайт. Ошон үчүн медицинада эки түрдүү лечение болот. Мындайча айтканда, лекарственный дару аркылуу, анан дары эмес аркылуу ошондой баягы алмаштыруу жолу менен дарылоо ыкмалары бар. Ошон үчүн мен биринчи мынау кандай дарыларды колдонсо болот, коркпой эле аптекадан сатып алып, ошолорду мен перечислять этип берейин мындай санап. Сиздер угуп туруңуздар. Анабазин бул таблетка, ичинде ошол таблетканын ичинде схемасы бар. 10 күндүк схема менен ошол кантип ичиш керек, ичинде жазылган. Көрсөтүлгөн, кайсы убакытта ичилип, күнүнө канчадан көп ичиш керек, канчадан аз ичиш керек, ошолордун баары жазылган. Лөбелин деген бар. Бул болсо көбүнчө баягы тамекини тарткан кезде адам көнүп калбайбы? Ошону тамекини тарткысы келтирбей коет. Тарткысы келбей калат дагы. Тартса, мындайча айтканда, көңүлү бузулуп, кыжыры кайнап, жини келип, тамекинин жыты башкача көрүнүп, адам кача баштайт адам. Анан цитизин деген бар. Бул дагы таблетка. Аны да колдонсо болот. Анан мынау анабазин деп кеттим, онун гемибазин дегени бар. Ол жевательный резинка. Булардын бардыгынын ичинде никотин жок. Никотин жок. И ушуларды колдонсо бир кыйла, мындайча айтканда, акыбалдары жакшы болот. Андан кийин никотини бар дарылар бар. Дарылар эмес, эми ошо алмаштыруу жолу менен жевательный баягы резинкалар, чайнап турган резинкалар, ичинде никотин составы бар, 2 миллиграммдан 4 миллиграммга чейин. Анан кийин никодерм деп коет, баягы жабыштырат. Өзүнүн схемасы бар алдындагы. Bir gün 10 koluna, bir sutka 10 koluna жабырса, экинчи күнү буну алып салып туруп, сол колуна, 10 колуна жабыштырат, анан сол колуна жабыштырат, кийин анан көкүрөктүн жамбашына, бул жак жамбашына ушинтип отуруп алмаштырып, 2,5 ай колдонот буну. Дикодерм деп коет буну. Жевательный резинкаларды дагы 2,5 ай чайнаш керек. Баягы тамеки тарткысы келген кезде ошону чайнайт. Бирок анын ичинде составында никотин бар. Ошол азыраак никотин бар, ошону менен баягы тамеки тарткандан айрыгат. Ону күндөн күнгө азайтып отурат. Онун санын дагы азайтып отурат. Күнүнө мисалы үчүн 7 жолу чайнай турган болсо, же 10 жолу чайнай турган болсо, күндөн баягы бир күндөн бир жолдон азайтып отуруп, акыры ошону жок кылат. Анан таптакыр эле кыйналып башка боло турган болсо,
атайын методикалар бар. Ол апоморфин, эметин деген. Ошолорду берип, ошолорду ичирип туруп, анан кийин тамекини тарттырып көрөт. Ошо тамекини тартканда баягы кусуп, алсырап, шалдырап, көңүл айланып, тамекинин жытын алыстан көргүсү келбей, кача турган болуп калат. Ошондой дарылар бар. Аларды көбүнчө мына ошол эметин, апоморфин дегендер. Ал эми азотно-кислый серебро бар, раствору. Буну өзүңөр деле кылсаңар болот, азотно-кислый серебро, раствор бул. Буну оозуңарга тамеки тартардан мурун чайкап туруп, анан тамекини тартса, көңүл айланып, түтүнүн жите албайт да, оозуна да ала албайт. Көңүл айланып, анан кайра-кайрана кача баштайт. Ар тамеки тарткан сайын оозун паласы кетет, тартайын десе тарта албайт, ошентип отуруп тамекиден айрылса болот. Эгер тата турган болсо, көңүл айланат, кусат, анан баш айланат, эчтеке жакпай, баягы аябай кыйналып кетет баягы адамдагы. Чындап эле отвращение болот баягы тамекиге. Эми тамеки тартканда сөзсүз жүрөгү сыгылат. Жүрөгү сыгылуу ооруга алып келет. Мындайча депрессия деп коет. Депрессияда ошол мээ жүрөк оорулуу болуп калат. Ошону жоготуш үчүн атайын дарылар болот. Нортрептилин деген. Ошол жүрөк сыгылгандарды, башкаларды жок кылат, мындай сыгылган жерлерин мээсиндеги, жүрөгүндөгү. Ошону менен тамекиден айрылып, тарткысы келбей, өзүн жеңилсизе баштаган сайын адам, сыгылышы жоголгон сайын нормаль, жакшы турмушка умтула баштайт. Эми көбүнчө эгерде булар жардам бербей башка болуп, ушундай болуп калгандар болсо, анда гипноз өткөрүш керек. Анан кийин игловкалывание кылып, баягы кулагына сайып ошо менен чыгарса болот. Гипнозда болсо бир 5-6, 3-4 сеанс алгандан кийин эле тарткысы келбей, өзүнө келип калат баягы адамдар. Эми башка дарылар дагы бар. Эми силерге мен эң керектүүлөрүн, оңой колдоно турган жерлерин айтып бердим. Бирок адам эң биринчи өзүн ошого багытташ керек. Үмүттү коюш керек. Тамекини таштайм деп. Тартпайм. Анан мен эрким жок, эрким болбойт экен, менин колуман келбейт деген бул акылсыздык эле. Чоңуна өзүн-өзү алаксытуу деген. Ал акылсыздык. Акылдуу адамдарда бардыгында эле эрк бар. Просто ошо эркти иштеткиси келбей атат. Эң биринчи жалкоо адамдар ал. Ошол жалкоо адамдар эркин иштеткиси келбегендер мына ошол сиз айткан жогорудагы алмаштыруу жолу менен арылса болот экен. Болот, ошолорду кылса болот. Ошолор менен баягы өзүнө келет. Анан кайрылуу кайсы врачтарга кайрылса болот, ошо врач-наркологторго кайрылса болот. Райондордо бар, Кыргызстан боюнча эле бар райондордо. Болбосо мына борбордук бизге кайрылса болот, центр наркологияда бизге Ошто. Чоң рахмат агай, бизге келип, биздин жалпы телекөрүүчүлөрүбүзгө, биздин элибизге ушул тамекинин зыяндуулугу тууралуу кенен кеп кылып, жана ошондой эле тамекини кантип ташташ керек, жол жоболордун баарын айтып бердиңиз, кандай дарыларды колдош керек. Эми биздин жалпы элибизге жакшынакай каалоо тилегиңиз болсо, биринчи мен Ош Бирим телеканалына чоң рахмат айтам. Себеби ушундай передача, элге пайдалуу передачаны ошол кеңири чагылдырып берип атканыңыздарга, коллективиңерге, ошо силерге ден соолук каалайм, ишиңерге ийгилик каалайм. Эми жалпы Кыргызстанга ушул быйыл баягы маданият, этика, тарбия жылы болгондуктан бул дагы тамекини таштап соо жашатуу, бул дагы тарбияга кирип кетет, этикага кирип кетет, маданиятка кирип кетет. Ар бир адам өзүн өзү сактасын, өзүн өзү жакшы алып жүрсүн. Ал эми чоңдорубуз тамеки тартпай соо жүргөндөр, балдарды ошол соо жашоого сергитип үйрөтүш керек. Арака берилбесин, наркотикке берилбесин, тамекиге берилбесин деп. Себеби тамеки бул наркотикка жол ачуу, алкоголго жол ачуу болуп эсептелет. Ошон үчүн бардыгыңыздарга чоң рахмат, бекемден соолук, быйылкы жылдар жакшы болсун. Чоң рахмат агай. Чоң рахмат, урматтуу замандаштар. Бизде бүгүн конокто Таштемир Атабаев болду. Ошо облус аралык наркология борборунун врач-наркологу. Сизге дагы чоң рахмат. Бизде болсо азыр Атай Садыков даярдаган компьютер үйрөн рубрикасы сиздерди күтөт. Андан соң көрүшөбүз.